Саламатсыздарбы? Менин атым Баймырза. Мен Кудайга чындап эле ушунчалык ыраазычылык билдиргим келет. Биринчиден, себеби менин жашоомдо мүмкүнчүлүк болду аны жаштайымдан билип калууга. Жаш чагымдан билип калдым. Дагы алдыда мүмкүнчүлүктөрүм бар Кудайга кызмат кылганга. Ошондуктан мен биринчиден Кудайга ыраазычылык билдиргим келет. Ал чындыктарын мага ачып берип койгондугу үчүн жаш чагыман эле. 3 абалдын негизинде айтып бергим келет өзүмдүн көйлөгүмдү алдыда. Тоо кылганга чейинки жашоом кандай эле? Анан кантип тоо кылып калдым? Тоо кылгандан кийинки абалым кандай болду? Мен өзү Талас чергесинен боломун. Ал жакта Талас чергесине караштуу Алексеевка деген айыл бар эле. Ал Алексеевка деген айыл бүгүнкү күндө Көгөй деп аталат. Ошол жерде 2 жашыма чейин чоңойгонмун. Апам ошол жака турмушка чыккан болчу. Ал жакта 2 жашка чейин чоңоюп, андан кийин 2 жашка мен чыккандан кийин менден кийин карындашым дагы төрөлдү. Андан кийин атам менен апам ажырашып калышты. Кайсы бир көйгөйлөрдөн уламбы, кыскасы ажырашып калышты. Ошондон кийин апам ал учурда дагы жаш болчу. Жаш болгонуна караштуу Таласка келиш керек болду. Бизди тайнам менен таятамдын колуна тапшырды. Өзү болсо окуш керек болуп калды. Окуганы кетти. Биз тайнебиздин колуна өсүп калдык ошентип. Ошол учурда тайнемдин ишенгендигине бир аз гана убакыт болгон экен. Ал ошол Исага ишенгендер тууралуу угуп калып, Исага ишенгендер ошол тайнем Иса тууралуу айтып берген экен. Ал эмиден ишенип келаткан абал болчу экен тайнемдин. Анан кийин убакыт өттү, арадан биз чоңоюп аттык. Мен өспүрүм чакка келейин деп калганмын 12-13 жашымда. Ошол эле учурда таятам ал бир аз ичкиликке жакын болчу десем туура болобу? Кыскасы ал ишчү. Тайнем болсо ошол учурда эле Иса тууралуу уккан. Анан кийин ал мен жетелеп алып паркта же болбосо ошол таятам үйдө жок болуп калганда үйдө өзү жалгыз мен жанындамын. Анан ушундай сыйынып калчу эле. Эмне үчүн ушул нерсе болуп атат? Эмне үчүн мен ушул адамга чыдап жатам деп. Мен ошол нерсенин баардыгын көрүп атам, ошол нерсе менен өсүп атам. Андан кийин ошол ден соолуктан улам ал ооруканага түшүп калды. Кийин ооруканага түшүп калып ал жакта дарыланды 1 айга чейин. Ошондо тайнем айтып калат, Исага ишенгендер мага жардам берчү, мени алар эч качан калтырган эмес дейт да. Больницада болгондо дагы ар кандай иммунитетти көтөрө турган ар кандай дарыларды алып келчү дейт. Анан ошол нерселердин баарын мага тайнем айтып берет. Анан мен ошол нерсенин баарын угуп атып, Исага ишенгендер көрсө ушундай адам экен да деген ой болуп жатты. Андан кийин убакыт өтүп атты. Мен чоңойдум. 15-16 жашым болуп калган ал учур. Тайнемдин колунда, тайтамдын колунда өскөндүктөн тайнем ал ден соолугунан улам мени сөз менен гана тарбиялай алат. Мени мындай чубук менен, таяк менен тарбиялаган адам жок болгондуктан мен бир аз сыйынбаш болуп калдым. Өзүмдөн ошол мен жашаган жерде өзүмдөн чоң улуу балдар менен көп жүргөн убактым болуп калды. Ошолор менен көп жүрүп калдым. Мектепке да көп барбай баштадым. Анткени мени тарбиялаган адам жок болуп калды да. Аябай катуу кармаган адам жок болуп калды. Анткени тайнемдин сөзүн ал учурда да тоготпой да калдым. Анткени ушундай бош тарбияланып калганым үчүнбү. Убакыт өтүп атты. Мектепти аяктайын деп калгам. 8-класста окуп аткан учурум. Анан ал учурда балдар менен ошол мен дос балдарым, менден дагы 2-3 жаш улуу балдар менен аябай көп жүрө баштадым. Аларга кошулуп, алар кылган нерсени кыла баштадым. Уурдашса уурдашып, мындай жаман адаттарга алар аябай көнө алышкан экен. Мен да ошол нерселерге көнө баштадым. Тамеки сыяктуу. Ал нерсеге көнө алгандан кийин ал нерсе 1 жылга чейин уланды. Тамеки ошол 1 жылга чейин уланып дагы тамекиден кийин аябай өзүм кыйналып атып, өзүм жашмын, жаш экенимди билем, организмим жаш. Ошол нерсени түшүнүп атам, жаш болсом дагы. Бирок ойлонуп атам, кой чыдайын, аракет кылайынчы ошол нерсени деп ичимен ойлонуп жүрөм. Андан кийин аны тыштап, аны кое туруп, аны тамекини тышташ үчүн мен башка вариантты колдонуп көрөйүнчү деп насыбайды ата баштадым. Аны колдоно баштадым. Аны колдонгондон кийин 2 жакты тең мен колдоно баштадым да. Насыбайды да тыштай албай калдым, тамекини да таштай албай калдым. Өзүм болсо жашмын. Ошол нерсенин баардыгын колдонуп жатам. Анан убакыт өтүп атат, дагы жаман нерселерге көнө баштадым, ушул сыяктуу жаман адаттарга. Анан ошол нерсенин айынан менин ошол нерселер менин ден соолугума зыян келтире баштады. Ошол учурда 9-до бүтүп аткан учур болсо керек, мен мээмдин оң капталы ооруй баштады да.
ошол нерсе ден соолугума таасир берип, мээмдин оң капталы ооруй баштады. Анан кийин мен уже чыдашым керек болуп калгандай болуп калды да. Бирок аябай аракет кылам, үйдөгүлөрүм да айтат, тайнем урушат, үйдөгүлөрдүн баардыгы билип калган ал нерсени. Бирок мен өзүм жардам бере албай жүрдүм ошол учурда. Кандай кылам, жетиштай албайм, өзүм болсо кичинекей жашмын. Анан жайкай салуу болуп калды. Ошол учурда эле жыйынга барып жүргөн учурум болчу. Ар жумалык чогулуштарга барып жүрчүмүн. Анан ал жактан ар жумалык чогулушта ушундай сөздөрдү айтып калчу эле. Ошол сөздөр эсимде. Аяттарды окуп берип калчу эле, ыйык жазуу, ыйык китеп деп аталган китептен. Ал жакта мынтип айтылып калчу эле. Кудай ал адамзатты абдан сүйгөндүктөн, адамды сүйгөндүктөн ал өзү ал адамды куткарыш үчүн өзүнүн жанын берген деген сөздөрдү көп угуп калдым ошол учурда. Анан кийин жайкай салуу лагерь болуп калды. Ал жакка бардым. Ал жактан ошол кызматчы, ошол Кудайга ишенген эле чоң улуу байке экен. Ал бизге ошонун өзүнүн күбөлүгүн жана башка нерселерди айтып берчи ыйык жазуудан. Мен ошол байкенин күбөлүгүнөн улам, мен аябай жүрөгүм ушундай козголуп калды да. Кудай ошол байкенин күбөлүгү аркылуу аябай менин жүрөгүмө сүйлөгөндөй болду. Мен аябай ичимден ойлонуп атам, өзүмдүн күнөөкөр экенимди сезип атам. Ошол учурда эле мага эч ким жардам бере албагандыгын сезип жатам да. Мен кимден жардам сурайм, кантип кое алам буну деп ойлонуп атам. Анан кийин сөз уланып атат, өзүнүн күбөлүгүн айтып берип атат. Ал күбөлүгүн айтып бүткөндөн кийин ал байке сөзүн токтотту. Анан эгерде ким Кудайдан кечирим алам десе, калсаңар болот деп ошол жерде чакырык болду. Анан мен калдым. Анткени мен күнөөкөр экенимди сездим, жүрөгүмдө аябай ушунчалык күнөөгө батып кеткенимди сездим жаштайымдан. Анан калып жүрөгүмдө кечирим сурадым Кудайдан. Иса, мени кечир деп аябай ушунчалык көз жашымды төгүп сыйынып аттым ошол жерден. Анан кийин ошол эле учурда Иса мени кечиргендигин сездим. Анан ушунчалык жүрөгүм кубанычка толду. Сыйынып бүткөндөн кийин ошол байке, ошол кызматчы мага бир аят окуп берди. Бар, мындан ары күнөө кылба деген аятты окуп берди. Анан ошол аятты укканда Кудай мага түзмө түз сүйлөгөндөй болду. Бар, мындан ары күнөө кылба деп. Анан эң таң калыштуусу, мен таң калганым, ошол замат ошол жаман адаттарымдын баардыгын таштадым. Ошол замат ошол адаттардын баардыгынан арылдым да. Убакыт өттү, анан ошол нерсени байкадым. Чындап эле мен күчүм жетпейт болчу, бирок Иса мага жардам бергенин билдим да. Убакыт өттү. Ыйык жазуудан сөздөрдү окуй баштадым, ыйык китеп деп аталган. Ал жактан Кудай өзүнүн эркин ачып берди, адамга карата болгон эркин ачып берди. Баалуулуктарды ачып берди, жакшы баалуулуктарды. Анан ал эрктер, мен ушундай деп түшүнүп калдым, кийин адам биринчиден Кудайга кызмат кылыш керек экен жана аны даңкташ керек экен. Экинчиден Кудай мага ачып берди ушундай нерсени. Кудай мага көрсөткөн сүйүүнү, мага көрсөткөн чындыкты башка адамдарга тартуулап жашаш керек экенимди билдим да. Мен ыйык жазуудан ушундай сөздөрдү окудум. Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды ошондой сүй деп. Мен сени кандай сүйдүм, сен да башка адамдарды ошондой сүй деген сөздөрдү окудум. Ал сөздөрдү мен эч жерден уккан эмесмин да. Ал сөздөр жүрөгүмдө ушунчалык иштеди. Сен адамдарга мен тартуулаган сүйүүнү тартуула деп. Үчүнчүдөн болсо, ошол Кудай мага ачып берген сүйүүнү башка адамдарга жарыяла деген максатты, же болбосо ошол өзүнүн эркин ачып берди да. Анан мен лагерден кийинки абалым да аябай башкача өзгөрүлдү. Мен таятамды ошол кылыктар үчүн, ошол абал үчүн ушунчалык жек көрчүмүн. Исаны таанып билгенден кийин, Иса мени сүйгөндүгүн билгенден кийин, Исанын эркин билгенден кийин мен тайнеме, таятама болгон мамилем такыр башкача болду да. Тескерисинен Исанын сүйүүсү тууралуу мен таятама айта баштадым. Жаман адаттарымды такыр толугу менен таштадым. Жана ушунчалык жүрөгүм кубанычка толуп калды. Ушунчалык Кудайды даңктап жашагым келип калды. Себеби мен ошол нерсенин баардыгын жашоомдо көрдүм да. Чындап эле мага эч ким жардам бере албайт болчу, бирок Кудай мага жардам берди. Мага жакында ушундай аят ыйык жазуудан маанилүү болуп калды. Бул Насатчы китебинде жазылган 12-бөлүм 6-7 аят ыйык жазууда жазылган. Бул жерде мынтип жазылат экен да. Күмүш чынжыр үзүлө электе, алтын чөйчөк сына электе, булактын жанындагы кумара сына электе, кудуктун үстүндөгү бара талкалана электе жаратканыңды эсте. Топурактан жаралган дене кайра топурак болуп калат. Ал эми Кудай берген рух кайра Кудайга кетет дейт да. Ошондуктан кеч болуп кала электе жаратканыңды эсте деген каалоон айтат элем. Себеби Кудай мага ушул
башында ыраазычылык билдиргенимдей Кудай мага ушул жаш чагымдан ушул нерсени, ушул чындыкты ачып берип койду. Убакыт барда, жашооң уланып жатканда, жашооңдо чек коюлуп кала электе жаратканыңды эсте. Тобо кыл, кечирим алып кал деген каалоону мүмкүн айткым келет эле баардыгына. Кудай даңкталсын. Амин.